Урматтуу мусулман бир тууган, акыркы 10 күндүгө келдик. Балким 21, балким 23, балким 25, балким 27, балким 29 Кадыр түн болуп калар. Кадыр түнгө боло турган кебир өзүмдүн нафсыма жана силерге болгон осуят, урматтуу мусулман бир тууган. Осман ибн Аффан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан эң негизги маселе кадыр түндө тосуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Осман ибн Аффан радиаллаху таала анху бул хадисти жеткизет. Сами'ту Расул саллаллаху алейхи вассалама ман саллал иша фи жамаатин факаннама қама нисфал лейл. Ким куптан намазды жамаат менен окуган болсо, түндүн жарымыны кыямул лейл кылган болот. Түндүн жарымы намазды ибадат менен өткөзгөндүн катарларына кошулат дейт. Анан куптанга жамаатка келбестен, куптан окубастан кадыр түнгө жол болсун. Урматтуу мусулман бир тууган, وَمَنْ صَلَّ الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّ اللَّيْلَ كُلَّهُ. Ал эми кимде ким баамдат намазыны жамаат менен окуган болсо, түндү толук кыямул лейл түнү менен уктабастан ибадат кылгандардын катарына кошулат, ошончо сооп жазылат дейт. Имам Муслим риваят кылган хадис. Кадыр түн тоскондор көңүл бур, кечки куптан намаз менен баамдатты жамаат менен окууга аракет кылгын. Таравыгда бекем таравыга катышууга аракет кылгын. Таравы жөнүндө сабата ан Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар алейхиссаламдан бул хадис мындай дейт: "Мен кама ма'ал имам хатта янсарифа кутиба лаху қиямул лейл." Раваху Тирмизи ва Насаи ва Ибн Маджа. Имам Тирмизи, Ибн Маджа ва Насаи риваят кылган хадис: "Мен кама ма'ал имам", кимде ким имам менен акырынача турса, хатта янсарифа, имам жамаатта мечиттен кеткенге чейин, куптан намазда, таравыда, кутиба лаху қиямул лейлатин, ал түнү менен намаз окулган сооп жазылат дейт. Кадыр түн тосом деген куптанга, таравыга толук катышкын демекчимин. Таравыга келбестен, куптанга келбестен түндө 12-де жетип келесин, кайта кадыр түн тособуз деп. Менин сөзүмдү угуу же бир имамдын маселесин угуу маселе эмес ал. Негизги урматтуу мусулман бир тууган, өзүң Аллах таала фарз кылган намаздарга катышкын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан мындай дейт: "Мен караа аятайн мин ахир суратул Бакара кафата." Кадыр түндө дагы бир насаат Бакара сүрөсүнүн эң акыркы 2 аятыны ким окуса, кафата жетишет. Көп зикирлердин ордунда, көп дуалардын ордунда. Риваятта муну тафсир кылгандар экөөнү окуп коюу көптөгөн зикирдин, көптөгөн дуанын, кыямул лейлдин даражасында ушул жетишет дейт. Аманар расулу бима унзила илейхи мин рабби вал муъминун аятынан баштап, Раббана ва ла тухаммилна ма ла тaqata лана би, Раббым биздин такатыбыз жетпеген нерсени үстүбүзгө жүктөбөгүн акырына чейин. Ваъфу анна вагфир лана вархамна, Аллахым бизди кечиргин, мээримиң алгын. Бакара сүрөсүнүн акыркы 2 аятыны окууга